Ассаламу алейкум, урматтуу Профсоюз KG каналынын катталуучулары, дегеле экрандын ар жагында туруп көрүп аткан бизди көрөрмандар. Москва шаарынан сиздерге жалындуу ысык салам айтабыз. Бүгүн 24 ноябрь 2022 жыл туугандар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, Москвада дагы биздин мекендештерибиз өзүбүзгө эле жардам болсун деп ушундай кой бар аттуу кичинекей базарча ачышыптыр. Бул жерде сиздерге жана бизге баарыбызга ыңгайлуу шарттарда койлор сатылат. Баасы дагы аябагандай жакшы экен туугандар. Бүттүк санитарлык шарттар менен каралган түрдө кой базар бар экен, мал базар бар экен. Андыктан жүрүңүздөр ичкериге кирип сиздерге көргөзүп берейин. Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы болом. Кеттик анда. Достор, навигаторго кой бар деп жазсаңыздар, мынакей ушул точкага алып келет экен, могу жерге алып келет. Ошондо эле бул жерде могу знак турат. Ошол знактан биякты көздөй могу воротага кирип түп-түз бара бересиздер. Бара бергенде могу жерде мындай будкалар бар. Ошол жерге келсеңиздер, кучак жаюу менен, жылмаюу менен байкелерибиз тосуп алат, буюрса иншалла. Мынакей, урматтуу туугандар, ушул жерге келе бересиздер. Машина менен кеңири кирип келесиздер. Бул жерде машина токтотуучу жер өтө эле кенен экен. Келип токтотуп машинаңыздарды анан кийин бул жакка кайрылсаңыздар, бул жакта акелерибиз буйруса чыгып, бул кичинекей корочодон сиздерге эмне малдар бар, кандай койлор бар, ошолорду көргүзүп берет. Андыктан биринчи эле ошо койлорду көргүзүп баштай берели, буйруса. Бисмилла деп, мына бүгүн биз 26-сында уулубузга той берейин деп атабыз. Ошо уулубузга тоюна бир кой алып кан чыгарып коёк дедик эле. Ошого келдик. Бисмилла деп, мынакей койду азыр алабыз. Бул жактын койлору каяктан келет? Астрахань, Казакстандын койлору экен. Биз жакка жакыныраак экен, биздин суудан балким ичип калган койлор. Ошондуктан мен буйруса ушул жерден алайын деп ниет кылып отурам. Сиздерге дагы советую, башка эми улутту бөлбөйбүз, конечно. Улутту бөлгөндөр аларды жан дүйнөсү өлгөндөр дейт. Улутту жаман деп тургандар аларды Кудайым өзү ургандар дейт. Улутка бөлбөй эле, просто кыргызга баягы поддержка кылсак, алыс жерде жүргөндө жардам болот бири-бирибизге, жана жакшы болот деп ойлойм. Ошондуктан ушул кыргыз мекендештерибизге келип таза койлорду алууга чакырып кетем сиздерди туугандар. Туугандар, мынакей буйруса бисмилла деп эле бир чоң койду заказ кылып атам мен мына. Кайсысы келишсе, акелерибиз бизге буйруса жакшы өстөрү тандап берсе, биздин өзүбүздүн анча деле түшүнүгүбүз жок кой боюнча. Ушул койду бисмилла деп мынакей алып атабыз. Болот байке, ушул Туугандар, 26-сында ким келем десе, тойго келип кеткиле. 200 баш бар. Да, туугандар, койдун түрлөрү бар экен. Козусунан баштап чоң койго чейин 200 баш кой бар экен азыркы күндө. Телефон, эчки, улак, козу. Кимге керек болсо номерлерди калтырам туугандар. Келип алып, 2 киши болуп бөлүп алсаңар деле, азыр кыш болуп атат. Жакшы болот да. Үйгө бөлүп алып коюп койсоңор, холодильникке салып койсоңор, кышы менен шорпо кылып бышырып иче бересиңер. Этетке, шорпо этке дегенде. Достор, мынакей койду кармап, андан кийин таразага салып вес менен берет экен туугандар. Андан кийин ичкериге киргизилип, союлуп, азыр алардын да бир сыйра сиздерге көрсөтөбүз кандай санитардык нормада кылынат экен. Мага жакты туугандар, башка жактарга караганда. Туугандар, бул жакта бир эле койдун эмес, биякта жылкы да, бойня да болот экен туугандар. Биякта жылкы союлуп, жылкынын эттери да бар экен. Телефон чалышып келе бересиздер. Эң жакшы Москвага жакын. Эң жакшысы Москвага жакын, свежий. Союлган жерден алып кетесиздер. Официально бүттүк текшерүүлөрдөн өткөн, медицинага туура келет. Ошондуктан таза кыргыздар өздөрү сойгон жылкыдан алып кетсеңер болот. Эң башкысы туугандар, эң башкысы халал экен. Акебиз сертификаты менен өздөрү бисмилла деп Алланын ысымын келтирип союлат буйруса. Туугандар, мынакей акебиз бизди келип калды деп бир чучуктан
союп бышкан чучуктан. Келиңиздер, биякта мындай суук болсо да үшүгөнүңөр билинбей калат экен туугандар. Мына караңызчы. Баягы базардан сатып алсак, ичинде чучуктардын көбүнчө эле 70% май болуп калат, өзүңүздөр билесиздер. Бул жакта мындай карап көрсөңүздөр, этти байкаңыздар. Жарымы эт, жарымынан көбү. Анан кийин май да. Даже ушуну жегенде мындай билинди да, ичинен даамы чучуктуку келипчи, ато башка базардан сатып алып, баягы кайнатып жеп жүрөбүз. Мындай эмес да даамычы туугандар. Ошондуктан келе бергиле. Кубанычтуу күтүп алышат. Туугандар, мынакей койлордун семиздиги, мындай өзүңүздөр бир байкап көрүңүздөр. Караңызчы кандай. Условия жана да бир айтып өттүк, таза. Эч кандай бойна заманбап. Лишний нерсе жок. Акебиз айтат, бойна заманбап дейт. Эң главный туугандар, халал жолу менен да. Ата кандай гана жерден тамак жебей жүрөбүз, туурабы? Главный халал туугандар, халал. Ошонусу сүйүндүрөт да. Ошондуктан сертификаты бар экен, халал деген. Келип ала бересиздер туугандар. Дада калса жанагы халал сертификаты бар. Бул жакта эгер келип калган болсоңуздар, намаз убактысы болуп калган болсо, атайын өзүнчө бөлмөчө кылып койгон. Кирип намаз окуп, убагынан калтырбай, өзүңүздөрдүн ибадатыңыздарды кылыш үчүн да комнатаны даярдап койгон. Мынакей агаларыбыз ушундай ишти алып барып жатат. Андыктан туугандар, эч ойлонбостон ушул жерге телефон аркылуу байланышып келе бериңиздер. Койлорду өзүңүздөр көрүп атасыздар, майларын эми башка жактан алгыча өзүбүздүн Кыргызга жардам болсун деңиздер. Ошондуктан Кой бар базары сиздерге 24 саат бою телефон иштеп, ачык келе бересиздер. Кадырман көрүүчүлөр, мынакей биз Кой бар базарында дагы эле турабыз. Бул жерде мен көп жерлерге барып, баягы ар кандай мероприятияларга койлорду алып жүргөм да. Дагестандарыкына барып жүргөм, тиги жакта билем, дагы кыргыздардыкы бар, ал жактарга барып жүргөм. Барганда мындай баары бир көп жерлерине минустарды көрөт элем да. Жамандагандай болбойм, бирок баягы берди мактап аткан жокмун, мага рекламага деле төлөбөйт, эчтеке билесиздер. Декабрдын этегине чейин бесплатный да реклама. Бирок мындай кирип келатканда эле эң биринчиси кенен, тиги жакка барсаң машинабыз менен тыгылып ушундай бирдекелер болду. Стоянкасы бар. Келсеңер обслуживание бир эле адам эмес, 3-4 адам жүрөт экен. Каждый менен сүйлөшүп, койлорду да тандашканга жардам берет. Бул кой мондай тишин карап, койду түшүнбөгөн Москвада канча адам бар, туурабы? Билбей келип ала албастан мына сурооңуздарды туура так берсеңиздер, жакшы сиздерге тиешелүү кылып, ресторанга каяка экенин сурап туруп тандап берет экен койду. Ошондуктан көрсөтүлгөн номерлер менен келе бериңиздер. Ал эми менин жанымда болсо Нурбек байке ушул жерде негиздечиси десе элек болот. Ушул жерде шеф. Байке, ассаламу алейкум, дагы бир жолу. Мындай вопросто, бул кой базарын кандай максатта, эмне ниет менен, кандай мысль келип калды ушуну ачышка? Эмеде бул адам баласы эмнени ниет кылса ошого Алла Таала берет да. Анан ким эмнени гам фикирдейт. Бирөөлөр айтат, машина алам деп жүрө берет, машина алат да. Үй алам деп ниет кылып аракет кылат, үйдү алат. Анан ушундай Москвага жакын кой сойгон жер ачсак деп ниет кылып жүрдүк эле, анан Алла Таала берди да. Жамандык, жакшылык бардыгы Алладан да. Алла Таала жүрөгүбүздө гам фикирди көрүп турат. Анан экинчиден биздики эмнеси жакшы, ушу халал сертификаты бар. Халялный бойна, анан таза, анан намазканасы бар ичинде, душу да ичинде, бардык условиясы менен өзүңүз көрүп чыктыңыз. Жакшы. Анан биз биринчиси, экинчиси түнкү 11ге чейин иштейбиз. Кээ бир кыргыз жердештер келип калат, мекендештер. 10до келип калат, байке иштеп кеч чыгат экен депчи, 12де да ачып бере беребиз да. Атайын жердештерге кызмат кылгандан кийин. Анан дагы мурун 260тан болчу чоң койлор. 270тен болчу, азыр 250ге түшүрдүк. Адамдар көбөйдү, 250ге түштү. Козулар 270 бойдон калды. 250дөн тойго, жакшылыктарга иншалла ниет кылып келишсе, биз 500 сомго союп, башын куйкалап, жарты жылык, бүтүн жылык кылып беребиз. Сурангандарга ширагында куйкалап беребиз. Жакшы. Ичагарын тазалап баарын. 7 областтын ар кандай салттарын кылып бергенге биз иншалла мекендештер кызмат кылып даярбыз. Бизден Профсоюз KG YouTube каналынан көрүп, биздин атыбыздан келгендерге дагы өзгөчө процент же канча скидка болот? Сиздин атыңызды айтып келсе, иншалла рахман, колубуздан келишинче скидка кылып беребиз. Бол туугандар, андыктан байкенин сөзүн капка салалы дагы, эч уялбастан ушул жерге келип, койдон алып, Кыргызстанды бир эңсеп, шорпо ичип,
кенендикте жашайлы туугандар. Баарыңыздарды кой базарга чакырабыз. Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы болду. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Сиздерге дагы ушундай жакшы керектүү маалыматтар чыгарып турууга аракет кылабыз. Сиздер биз менен болуңуздар, биз сиздер менен чогуу бийликке жетели. Дагы айтып кетели. Боро, ушул жерде жылкылар дагы бар. Уй да бар. Анан эң жакшысы тетерге келип бесплатный бышырып кетсе болот. 5-6 кой соёк, жылкы соёк, бесплатный бышырып кеткен жайларыбыз бар. Аны көргүзбөй калыптыр туугандар, ал жакта. Азыр көргүзбөй. Деме, буяка жылкыларды көрсөткөн, казандар бири көрсөткөн. Бул жерде дагы бир жакшы нерсеси, эгер малды сатып алып каерде бышыраныңарды билбей жатсаңар, бул жерде баардык керектелүүчү нерселер бар экен. Өзүңөр көрүп тургандар, казандан баштап эмне керек болсо баары бар. Ошондуктан алган этиңерди, малыңарды ушул жерде бышырып алып кетсеңер болот экен туугандар. Ушул да мүмкүнчүлүк бар экен. Ал эми отун бекер экен туугандар. Анан менимче бул жакта жайкысын дагы отуруп эс ала турган жайча кылып куруп аткан экен. Бирок быйыл бүтпөй калган экен. Эми мүмкүн кийинки жылы жайында ушул жерге келип дагы эс алып, бир Кыргыздын кандайдыр бир керемет жери катары эсептеп калабыз. Буюрса чоңоюп, өнүгүп өсө берсин туугандар. Не дейбиз? Алга. Урматтуу жамаат, ат сүйүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, бул жакта бир эле кой эмес, тайлар да бар экен. Мынакей, бул жак каяктын тайлары? Бул да Астрахань. Бул да Астрахандын, Казакстан тайлары экен. Булар эмне максатта бул жакта? Союлганга. Булар деле союлганга. Тарапага. Той тарапага, эгер жылкы керек болсо туугандар. Жакшылыкка. Жакшылыкка. Той боло берсин дегилечи, эми ушундай керектелип калса, жылкы ушул жерге кайрыла бересиңер, келсеңер, жакшы баада келишим түзүп, өзүңүздөргө ылайыктап, тайларды да, жылкыларды алсаңыздар боло берет туугандар.